19-майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Манас аэропортунун коду BSZ болуп өзгөрөт. 9-августтан тарта Манас аэропортунун аба транспорты эл аралык ассоциациясындагы коду FRU-дан BSZ болуп өзгөрөт. Бул тууралуу 19-майда Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги билдирди. IATA коду дүйнө жүзү боюнча аэропортторду өзүнчө идентификациялоо үчүн колдонулат. Коддун алмашуусу авиация тармагындагы бардык катышуучулардан техникалык жана уюштуруучулук даярдыктарды талап кылаары айтылды. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги жана Манас эл аралык аэропорту эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте жаңы BSZ кодун колдонууга жымсал өтүүнү камсыз кылуу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатышат, деп билдиришти агенттиктен. Сот Сапари Сакковдун өкүмүн жокко чыгарды. Бишкек жебиндеги коррупция иши кайра кароого жөнөтүлдү. Жогорку сот Бишкек жебин модернизациялоодогу коррупция иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапари Сакковдун өкүмүн жокко чыгарды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 29-апрелде сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу саясатчынын ишин кайра кароого жөнөтүү чечимин кабыл алган. Мындай өтүнүч менен сотко башкы прокуратура жана Исаковдун адвокаты кайрылган. Ишти Бишкектин Свердлов райондук соту карайт. Бишкекте Садыр Жапаровдун имараты боздурулууда, ордуна ири комплекс курулат. Сот түстүүндөрдө Бишкектин Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттардын боздурулуп жатканы тартылган видео талкууланууда. Кеп президенттик өнөктүк маалында Садыр Жапаровдун шайлоо штабы катары колдонулган Асман бизнес борбору жөнүндө болууда. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында кирешени легалдаштыруу жөнүндөгү мыйзамдын алкагында Садыр Жапаров оппозицияда жүргөн убагында башкаларга каттаткан мүлктөрүн, анын ичинде Бишкектеги Киев көчөсү 96 дарегиндеги имаратты өзүнө каттаткан. Бул кадамы менен мамлекет башчы активдерин башкаларга каттаткандарды же чет жакта кармагандарды ресурстарын өлкөгө кайтарууга легалдуу иштөөгө үлгү катары көрсөтүп чакырык жасаган, деди Алагөзов. Ал имараттар коңшу жайгашкан башка курулуш объектилеринин кожоюндарынын демилгеси менен боздурулуп жатканын белгиледи. Алар өз имараттары менен бирге Киев көчөсү 96 дарегинде жайгашкан имаратты да бузуп, бошогон жер тилкесине көп кабаттуу ири комплекс курууну сунушташкан. Президенттин басма сөз катчысы курулуп бүткөндөн кийин комплекс курулушка салым кошкондорго үлүштүк негизде таандык болуп калаарын кошумчалады. Жапаровдун өзүнүн айтымында Асман бизнес борборунун курулушу 2005-жылы башталып, 2010-жылы аяктаган. Апрель революциясынан кийин ал имаратта Жапаров мүчө болгон Ата журт партиясынын штабы жайгашкан. 2020-жылы болсо имарат Жапаровдун шайлоо штабы катары колдонулган.